Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакта баарыңарга жагымдуу маанай кааламакчымын. Ушул күн нурундай жылуулукту, гүлдөрдөй сулуулукту кааламакчымын. Анда эмесе көңүл коюп, тынч отуруп сабакты угабыз. Сабактын темасы Кожомкул балбан. Сабактын максаты окуучулар аңгемени угуп, китептен окуп, өз ойлоруңарды айтып бергенге, өз алдынча ой жүгүрткөнгө көнүгөсүңөр. Бир айылда Баракан деген бай болуптур. Ал Баракан байдын төөсү сазга батып, жыгылып калат. Төөсүнө кейген Баракан байдын чыйпыйы чыгат. Ал жигиттерине карап, кумурскадай жайнап жүрүп, эртеден бери төөнү саздан чыгара албай койдуңар. Күчүңөр ашка эле чыккан арам тамактар турбайсыңарбы? Деп наалыйт. Аңгыча ошол маалда Кожомкулду көрө коюп, сүйүнүп кетет да: "Кана балбан, могул төөмдү баткактан чыгарып берчи" деп калат. Аттан түшүп басып келип, төөнү өркөчүнөн кармап, коштоп коет. Сазга баткан төө бир аз бошой түшөт. Карап турган адамдар кыл аркан менен чырмап байлап ийишет. Кожомкул чирени тартканда төө бурк этип саздан сыртка чыкты. Балбандын күчүнө ыраазы болгон көпчүлүк ага ак тилек каалашты. Баракан бай сүйүнгөнүнөн Кожомкулдун үстүнө чепкен жааптыр. Анда эмесе балдар, сабакты жыйынтыктайлы. Эмне себептен Баракан бай наалыды? Сенин балбан болгуң келеби? Эмне үчүн? Келгиле балдар, ушул суроолорго өз алдыңарча жооп бергиле. Ал эми үйгө тапшырма, аңгемени көркөм окуп, өз сөзүңөр менен айтып бергиле. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолуккучакты сак саламатта тургула балдар.